Бул биздин Райымбек Матраимовго наам ыйгарылды. Кара сууда ишкердин уулун атып, унаадагы $100,000 тоноп кетишти. Братишка, прощайте. Кош болгула, менин аялым мени алдады. Аялынын ала жипти аттаганын билген эркек 2 баласын өлтүрүп өз жанын кыйды. Издейм сени. Депутат Тазабек Икрамов жаңы жылдын алдында созулуунту ырдады. бул биздин Райымбек Матраимовго наам ыйгарылды. Мэр жазы коомдук бирикмеси 2020 жылдын мыкты адамы номинациясын Райымбек Матраимовго ыйгарды. Райымбек Матраимовду жылдын эң сабырдуу инсаны деп атасак да болмок. Сабыры сайдын ташындай уулубузга наамды өзүм тандап бердим. Райымбек уулубуз карагылдык ак жарып, 7 тубан элине баатырдык кылып жардамын берди. Канчалаган адамдардын өмүрүн сактап калды. Бул тууралуу Сабырбек Жумабековдун маегинен көрдүм. Райымбек Матраимов жигиттин жигити, деди Ыргалай Бектурова. Кара сууда ишкердин уулун атып, унаадагы $100,000 тоноп кетишти. Ош облусунун Кара Суу районунда ишкердин үй бүлө мүчөлөрүнө каракчылык кол салуу болду. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдиргендей, 26 декабрда саат 10:00 чамасында Сабай айыл аймагынан 47 жаштагы тургуну өзүнүн 24 жаштагы уулу менен биргеликте Hyundai унаасын айдап бара жаткан. Ал эми каршы тилкеде Сан-Йонг Муссо үлгүсүндөгү машина келе жаткан. Бир маалда ал ылдамдыкты жогорулатып келип, Hyundai'ды сүзүп жолдун четинде түртүп жиберет. Унаадан эркек адамдар түшүп, 24 жаштагы баланын бутуна ок чыгарышкан. Унаанын арткы отургучунда $100,000 салынган баштык болгон. Кылмышкерлер баштыкты алып, кийин Даунексе унаасына отуруп белгисиз тарапка качып кетишкен. Бул факт боюнча материалдар Кара Суу районунун ички иштер бөлүмүнүн кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестринин каттоосуна өтүп, каракчылык беренеси боюнча сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Кылмыш болгон жерде октор табылган. Жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө Даунексе Киров айылынын Сарай айыл аймагынын Жаңычек участкасынан табылды. Кол салгандарды кармоо боюнча ыкчам чаралар көрүлүп жатат. Братишка, прощайте. Кош болгула, менин аялым мени алдады. Аялынын ала жипти аттаганын билген эркек 2 баласын өлтүрүп өз жанын кыйды. Аялынын көзүнө чөп салганын билген эркек 2 баласын өлтүрүп өз жанын кыйган. Каргашалуу окуя Башкырстанда болгонун чет элдик басылмалар жазып чыкты. Маалыматка ылайык, өзүн жана 2 баласын өлтүргөн 37 жаштагы Фазил Халиков аялынын чыккынчылыгы жөнүндө билгенден кийин кылмыш жасаган. Өлөр алдында ал үй бүлөлүк чатка үн кат жөнөткөн. Фазылдын аялы Галия корпоративдик кечеде болуп, кечинде үйүнө кайтып келген эмес. Күйөөсү ага түнү бою телефон чалган, бирок ал жооп бербегенден кийин шектене баштаган. Фазыл аялынын түнү бою кайда жана ким менен жүргөнүн билүү үчүн жумушка атайлап барбай койгон. Көрсөтүү учурунда аял чыккынчылык кылгандыгын мойнуна алган. Андан кийин күйөөсү 6 жаштагы уулун жана 1 жаштагы кызын алып, алар менен сейилдөөгө барарын билдирген. Бир нече убакыт өткөндөн кийин Халиков аялына байланышып, кызы буга чейин өлүп калганын, уулу жакын арада өлөөрүн айткан. Андан кийин ал байланышты токтотуп салган. Бир нече сааттан кийин тергөөчүлөр алардын денелеринде көмүр кычкыл газына уулануу белгилери бар экендигин аныкташкан. Азыр бул боюнча кылмыш иши козголуп, иликтөө иштери жүрүп жатат деп айтылат маалыматта. Издейм сени. Депутат Тазабек Икрамов жаңы жылдын алдында созулуунту ырдады. Жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов Кыргыз радиосунда Издейм сени ырын аткарды. Аталган радиодо жаңы жылды утурлай 7 күн бою ар кесиптин ээлери белгилүү ырчылар менен ырдашат. Бул жолу белгилүү саясатчылар Тазабек Икрамов, Аида Касымалиева менен ырчылар Токтобү Черикчиева жана Максат Кулуев мейманда болушту. Тазабек Икрамовдун ырдаганын төмөндөгү видеодон көрсөңүз болот. Alanda izletiyor
жар.